Корея Республикасы Түндүк Чыгыш Азияда жайгашкан мамлекет. Кореянын аянты 222.154 чарчы километрди түзөт. Калкынын саны боюнча 48 миллион 56 миң адамдан турат. Кореянын экономикалык абалы: экспорттун саны 371 миллиард 500 миллион доллар. Ал эми импорт 356 миллиард 900 миллион долларды түзөт. Кореяда сууда сүзүүчү, авто, жүк ташуучу унаалардан тартып, чарба техникаларына чейин иштетип чыгаруучу ири заводдор. Мисалга алсак, Samsung, LG, Hyundai, Tucson, Kia жана ошондой эле чакан ишканалар орчунда орунду ээли. Ошондуктан жумушчу орундарын көп талап кылып, Азиянын 15 мамлекетинен тагыраак айтканда, Вьетнам, Индонезия, Өзбекстан, Монголия сыяктуу мамлекеттерден жумуш келишими аркылуу эмгек мигранттары келишүүдө. Алардын ичинде Кыргызстандан келген биздин мекендештерибиз да бар. Корея деп атып, мына Кореяга да келип калдык. Кече эле Бишкекте жүрдүк элек, мына бүгүн тияка да келип калдык эми. 사랑한단 말 아껴도 마음까지 아껴지지 않나 봐. 쉼없이 불러와도 너무 불러보고 싶은 이름. 내 눈물 같은 한 사람, 오직 한 사람. 나의 가슴에 숨을 쉬는 그 사람. 날 살아가게 하고 또 날 살고 싶게 하는 내 목숨 같은 한 사람, 소중한 사람. 세상이 날 버려도 언제나 날 안아주고 내 편이 돼준 사람. Өмүрү жетишүүндө чын эле кинодо көргөн жерлерден өзүм басып жүрөмбү. О Кудай, мага бакыт берсе экен. Баягынын кызы дедиртпей, ата энемди сөзгө калтырбасам экен. 이 순간도 나를 걷게 하는 건 저 햇살이 아닌 걸, 나의 그림자인 그대인 걸. 내 눈물 같은 한 사람. Барыңар толуп келдиңер да, анда жүрүгүлө кеттик. Азыр болсо Фасон деген шаарга учебный центр, тренинг центр деп коет, ошол жерге барабыз. 3 күн ошол жерде окуйсуңар. Эмгек мыйзамы, коопсуздук эрежелер, миграция мыйзамдарын өтөсүңөр. 3-чү күнү директор өзү келип алып кетет. Анан ишканага барып иштей бересиңер. Эми жүргүлө кеттик. Дыска, отдай мне бахтулусу, вау! Да, она такая красивая в свадебном платье. Жылдызка, бактылуу бол. Кыздар, а силер билесиңер бе? Эми Жылдыз күйөөсү менен Кореяга барганда да свадьбасы болот экен. Ну, подружки, не отчаивайтесь, и вы найдете свое счастье, так же, как и я. 좋다. 이제 제대로 됐다. 그래.
Султан, сен Кореяда канча жыл жүрөм деп аттың эле? 3 жыл деп пландаштырып атам. Эмне болду анчалык? Билбейм 3 жыл. Кантип чыдарымды. Бул жакта тартип армияда эле го. Сага бул жер Кыргызстан беле. Корея ошон үчүн өнүгүп жатат да, тартип бар үчүн. Сен палычка менен жегенди жакшы билет турбайсыңбы? Мен тренировка кылып жүргөм да, келем деп. Көп эркек балалуу болгула. Эми келинчегиңизди көтөрүп басып коюңуз. Жылдызы, 한국은 옛날부터 Корейлерде илгертен бери үлпөт тою ушундай өтөт. 지금도 Азыр да ошол маданиятты унутпай сактап келебиз. Түшүндүңбү? Көп убактан бери. Балдар, мына эми бул 2 күн бою силер коопсуздук эрежелерин окудуңар. Эми ошол эрежелерди сактап, иш үстүндө өзүңөрдү этият кылгыла болгула. Бул Кореяда ар кандай аппараттарда, техникаларда иштейсиңер. Ден соолугуңарды сактап, кайра Кыргызстанга акчаңарды таап, Кыргызстанга жакшы маанайда кетишиңерди каалайм. Эми биз Кореяга келип корей тилин билбегендиктен көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болушубуз мүмкүн. Эми ошондой нерселер болбос үчүн баарыбыз Кореяда жүргөндүктөн биримдиктүү бололу. Эми азыр биринчиден баарыбызда телефон жок болгондуктан алгач электрондук дарегибизди жазышып алалы. Анан Кудай буйруса телефон алгандан кийин байланышып турабыз. Менин электрондук адресим Коем, давай. Мейли анда Султан, жакшы бар. Жакшы кал. Кудай бизди жолуктурар күнү болор эми. Жолугабыз берсе. Мейли анда досум. Давай, болуп тур. Давай. Мейли мот. Жакшы. Жакшы бар. Жолугабыз берсе. Бар эми, мүдүрүң күтүп атат.
Бул жерде канча станокторду көрүп атасың? Ошолордун баарында иштегенде үйрөнүп ал. Коопсуздук эрежелерин сактап жүр. Кырсык болбош үчүн, түшүндүңбү? Башында албетте кыйын болот. Ошондуктан жакшылап үйрөнүп алсаң, өзүңө жакшы. Кийин жеңил болот. А бул жерде болсо Филиппинден келген бала жашайт. Саламатсызбы? Урушпай, талашпай, ынтымакта жашагыла, макулбу? Кайсы жерден болосуз? Кыргызстан. Кыргызстан. No, Чыңгызхан. Кыргызстан. Кыргызстан? Ооба, Кыргызстан. Атыңыз ким? Англисче сүйлөйсүзбү? Ооба, англисче сүйлөйм. О, жакшы. Атыңыз ким? Менин атым Султан. Султан. Сен атың ким? Менин атым Дуан, Филиппинден болом. Таанышканыма кубанычтамын. Мен дагы кубанычтамын. Келиңиз, отуруңуз. Султан, угуп атам. Менин телефонумду сатып аласыңбы? Ооба. Бирок акчам жок да азыр. Аны билем дечи. Бирок айлыкка чейин күтө алам мен. Эч нерсе эмес. О, жакшы. Телефонду кандай колдонушту айтып бересиңби? Албетте. Сыртка чыгып, дүкөнгө барып көрсөтүп келейин. Жүрү, кеттикпи дүкөнгө? Алло, апа кандайсыңар? Алло? Мен Кореядан чалып атам, мен Султанмын. 여기 김치통 잡아. Кимчи салгычты кармап турчу. Аябай оор го. Өзүнчө бөлүнүп жакшы болбодубу? Кайнене кайнатам менен чогуу жашап, алардын тилин, салтын түшүнбөй кыйналдым эле. Өзүмдүн үйүм кандай жакшы. Чет өлкөдөн аял алуу оңой иш эмес экен. Эми жолдошум экөөбүздүн жашообуз жакшы болсо экен. Эми өзүбүзчө бөлүнгөндөн кийин аракет кылып мындан ары мен сөзүмдү угуп атасыңбы? Жинди кылат го. Кыргызстан. Сизден сураныч. Эгер бул жерге кыргызстандыктар келип калышса, ушул катты берип коесузбу? Түшүндүм, берип коем. Кечки тамак эмне жейли? Эмне жегиң келип атат? Пицца жейлен да заказ кылып. Пи эмне дейсиң? Пицца. Пиццабы, пицца.
Эми түшүндүм. Көк чайга да шекер салып салдыңбы? Көк чайга сахар салып салган турбаймынбы? Мен кечинде саат 7'de келем. Бул эмне кылганың? О, Жаге, келдиңби? Ай, корейче сүйлөчү, түшүнбөй атам. Үй эмне мынча чачылган? Мен жөн эле бийлеп, Тамакта жасап койбойсуң. Эртеден кечке эмне кылдың мен я? жөн эле Үйдү дагы жыйнап аптырсың. денс. Эмне дейсиң? Бийлеп? Бул жер сага эмне? Түнкү клуб беле. Могу эмне я? Түшүндүм. Эми болду эми ыйлаба. Кечирип койчу мени. Жиним келип кетип карман албай кетпедимби? Ыйлаба эми. Мындан ары жакшы жашайбыз. Мен дагы түшүнүп турам, чет өлкөдөн келген адамдарга кандай кыйын экенин. Болду эми. Түшүндүм, болдучу эми. Ыйлаба. Болду эми. Саламатсызбы? Эмне келдиң? Эмне болуп кетти? Мен ашказаным абдан ооруп кыйналып жатам. Кичине салып алсам болобу? Болбойт да, иштешибиз керек. Кайсы жериң ооруп атат? Мына бул жерим, ашказаным. Кайсы жер дейсиң? Мына бул жерим. Бул жагыбы же бул жагыбы? Кана анда, эртерээк ооруканага барып келели. Иштешибиз керек, жүрү. Саламатсызбы? Бул жигит бизде иштейт. Ичим ооруп атат дегенден алып келгем. Качандан баштап ооруп жатат? 3 күн болду. 2ден ичесиз, бир күндө 3 жолу. Эртең менен, түштө, кечинде, тамактан кийин ичиңиз. Азыр болсо, бул сиропты ичсеңиз болот. Рахмат. Султан, сагым не болду? Бардыгы жайындабы?
Директор мырза, тигил жакта Султан. Дагы эмне болуп кетти? Тигил жакта Султан ооруп калды. Эмне болду деги? Тынччылыкпы? Канчада бүтөт? 3-тө. 3-тө? Анда мен 3-кө чейин башка жумуштарга барып, анан 3-кө бул жерде күтүп турам, макулбу? Макул анда. О, Султан, келдиңби? Ден соолугуң жакшыбы? Жакшы. Ооруканага эмне болуп жатып калдың? Сокур ичеги. Эмне? Абайласаңчы. Кел, отур. Сен жок жалгыз жашаган аябай жаман экен. Алло? Алло, апа кандайсыз? Алло, кандайсың балам? Сен жөнүндө жаман түштөрдү көрүп атам, оорубай эле жүрөсүңбү? Жок, андай болбой эле, жакшы эле жүрөм. Эч нерсе жок. Ооруган жокмун. Иштеп атам. Телефон чалып сүйлөшүп турсаң болот балам, өзүңдү жакшы кара, жылуу кийин. Өткөндө досторуң да сени сурашкан, салам айтышты сага. Алар жакшы жүрөбү? Жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Бизде баары жакшы, сени сагынып атабыз. Эмне кылып атасыңар дагы? Сен салган акчага линолеум менен такталдык. Ошо, алдыңарбы? Алдым. Жакшы. Байкең үйүңдү салып атат, буйруса аз калды. Бизде баары жакшы. Жакшы жатсаңар эле болду. Менде ошо баары жакшы, камсанабай эле койгула. Баары жакшы, иштеп атам, ден соолугум жакшы. Телефон чалып сүйлөшүп турсаң болот. Баары жакшы, эрсастана болбой эле койгула. Кайра чалам мен да, буйруса эртең бүрсү күнү, дем алыш күндөрү кайра чалам. Эми бөлөк эл бөтөн жерде абайлап жүрчү, айланайын. Ооба, мен да чалып турам, апа. Ооба, абайла, мейли айланайын. Султан, азыр сен кайда барасың? Жумушка барбайбы? Пух болгон жериң оорубай элеби? Чын эле. Анда мен кеттим. Ай башым. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай Султан? Жакшысыңбы? Саламатсызбы? Кел. Тамактан ич. Дарыңды өз маалында унутпай ичип тур. Жакшылап эс ал, макулбу? Эс алып, эртең айыгып кет. А мен болсо жумушка барайын. Жакшылап тамак ич, уктуңбу? Ооруба, тамактан көп ичсең оорубайсың. Эс ал, эртең айыгып кет. Директор мага көп сөздөрдү айтты. Бирин түшүнсөм, бирин түшүнбөй калдым. Тил билбегендиктен көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот экенбиз. Ошондуктан корей тилин окуйын. Келдиңизби? Чарчагандырсыз. Даамдуу тамак жасадым. Тамак ичели. Келиңиз тамактаналы. Баратам. Даамдуу тамак көрүнөт. Курсагың ачтыбы? Албетте ачты да. Окууга бардыңбы? Ооба, аракет кылып жатам. Жакшы окуп атасыңбы? Жанагы эмне эле? Мамлекеттик Мамлекеттик эмнени айтып жатасың?
мамлекеттик Мамлекеттик кирешени айтып жатасың ба? мамлекеттик кирешеси. Мамлекеттик киреше дебейсиңби анан? Ооба, ошону кичине окудук. Ошого чейин окуп жетиштиңби? Аны сен эмес, биз корейлер жакшы билбейбиз. Тамактарыңды, дарыларыңды өз убактысында ичип атасыңбы? Өз убактысында ичип жүр баарын. Ооруган болбойт. Көп акча таап Кыргызстанга барышың керек да. Дары көп ич, абайлап иште, Мен болсо кеттим. Директор. Мага кылган мамилеңизге рахмат. Мени оорукананын операция менен дарысы эмес. Сиз алып келген нан айыктырды, директор мырза. Мага кылган жакшылыгыңызды унутпайм. Жардам кылганыңызга ыраазымын. Чоң рахмат. Алтынбек, биз кады алып чыга калалы. Онго чейин санайм. Келбесиңер кетип кала берем. Бат эле чыгабыз. Келиңиздер. Саламатсызбы? Эл аралык телефон сүйлөшүү карточкасын бересизби? Ооба, кайсы мамлекетке керек? Биздин өлкө Орто Азиядагы мамлекет жана корейлерге айтылышы абдан кыйын. Кыргызстандык эмеспи? Ооба, туп-туура. Кайдан билдиңиз? Өткөндө бир жигит келип, кыргызстандыктар келип калса, берип коюмду суранып, кат калтырып кеткен. Мен Кыргызстанданмын. Султан. Мен Кыргызстандамын деби? Кыргыз бала кат таштап кеткен дейт го. Султан дейт. Берчи. Жакшы болгон турбайбы? Эл аралык телефон сүйлөшүү карточкасын бересизби? Кыргызстан менен байланышканга. Ооба, бар. Добул барбы? Жок, мына муну алыңыз. Жүрө бересиңерби? Басып кеттик. Жакшы туруңуз. Жакшы барыңыз. Алло. Алтынбек, Кандайсың, студент? жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, Кудайга шүгүр. Бая баланы таптыңбы? Кайсыл бала? Баягы кечинде Азия маркетке киргенде бизге дүкөнчү аял кат бербеди беле, билесиң? Ал катты сага кайра бербедим беле? Жок, мен де болсо сенден сурамак билем. Сен жакшылап издеп көрсөң, чөнтөгүңдү салып кетпедиң беле? Мен карап көрөйүнчү. Тиги дүкөнчүнүн айтымына караганда ал бала биякта аябай кыйналып жүрсө керек. Кыргыз мекендештерин издеп көргүсү келип, ошол дүкөнчү аялга кат таштап кеткен турбайбы? Биз ал баланы табышыбыз керек. Макул, болуптур. Канча деген мекендештерибиз бул жакта кыйналып жүрүшөт. Болуптур. Мен аны таап кайра звонок кылам сага. Ошону тактап койчу. Макул, болуптур. Макул, давай.
Султан, мен жалгызмын, телефон чалгыла. Алло, 여보세요? Султан барбы? Мен Султан. Бул ким болду экен? Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Менин атым Алтынбек. Кыргызстандан болом. Жумушуңуз кандай? Жумуш иштер жакшы буюрса, эми Кисик сууда жашайм. Кореяда жумуштардын баары окшош да. Анда эмесе, мага адресиңди СМС менен жөнөтсөң, мен сага өтүп барам. Макул, азыр сөзсүз түрдө жөнөтүп жиберем. Баса, мени каяктан билдиңер? Сенин дүкөнгө жазып калтырган координаттарыңды окуп, калпы чынбы текшерейин дедим. Мага адресиңди жазып жиберсең, мен сени эртерээк таап барайын. Макул, анда ошондой кылалы. Жылдыз Корея айымдарына окшош. Корей тилин жакшы өздөштүрүп, бизге окшошуп келатат. Ошондуктан Жылдыздын көңүл коюп окуп жатканына рахмат айтуу менен бирге, Жылдызга атайын сертификат тапшырып коеюн. Келиңиз. Жылдыз жакшы окугандыгы үчүн бул сертификат менен сыйланат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менин ноутбугумду. Мынаңыз, ушул да. Ооба, ушул. Эми жакшы иштейт да, Ооба, жакшы. Чоң рахмат. Жакшы барыңыз. Мындай учурларда метро менен эле жүргөн эле жакшы экен. Бүгүн машина өзгөчө эле көп. Султанбы? Ушундайда окшош адам болобу? Эмне дейсиң? Эмне деп эле жатасың? Жок, эч нерсе эмес. Болгон эртең соңку жол сабакка барам. Ошондуктан ушундай ойлонуп кеткен турбаймбы? Кичи жана орто ишканалардын федерациясынын 50 жылдык юбилейине арналган фестивалга куш келипсиздер. Сиздердин назарыңыздарда кыргыз бийи. Жакшы бийледиң. Куттуктайбыз. Рахмат эже. Күйөө бала менен коштошпой эле коелу да. Жакшы алыңыздар, мен барайын. Мейли, бара кой. Мейлиңиздер эже. Жакшы алыңыздар.
О, кыргыз бии аябай кооз экен. Кеттикпи? Алло. Алло, Алтынбек. Кандай Султан? Келе атасыңарбы? Ооба, жетип калдым. Эмне жалгызсыңбы? Балдар менен келем дебедиң беле? Өзүм жалгыз эле бартам. Тосуп ал мени. Макул, күтүп турам. Жалгыз баратабыз деп коюп сюрприз болуп чыгалып барыбыз. Мен Алтынбек. Сен Султансың, Султан. Бул досторум болот. Студент. О, кандайсың? Кандайсың? Медер. Кубанычтамын. Султан. Махабат. Ильяс дагы келмек. Ильяс тааныбайсыңар, ал менин досум болот. Экөөбүз Кыргызстандан чогуу келгенбиз. Чогуу иштейсиңерби? Жок, ал башка заводдо иштейт. Азыр мен чалып көрөйүнчү. Чалгыла. Анда Ильяс менен келгенден бери жолуга элекпиз. Экөөбүз азыр мына буюрса бүгүн биринчи жолу жолугабыз. Телефон менен эле сүйлөшүп жүрөсүңөр да, Телефон менен эле сүйлөшүп жүрөбүз. Кореянын тамактарына жакшы эле көнүп калдың да, Султан, Ооба. Мындай ачуулар жакшы эле жеп калдың да. Жок ошондой болсо деле кечкисин Кыргызстан тамактарын жасап жеймин. О, Султан. Ильяс кандайсың? Кандай? Иштер жакшыбы? Кандай жумуштар жакшыбы? Жакшы, өзүң кандай жүрөсүң? Медер, мигрант. Ильяс. Ильяс, сен Султан менен чогуу келген турбайсыңбы? Ооба. Жумушуң оор эмеспи? Алмаштырган жоксуңбу? Кайда барсаң мамайдын көрү дегендей жеңил жумуш жок экен. Бир жол жумуш алмаштырдым. Алтынбек, сен могу бизнес тармагында көп иштеп жатпайсыңбы? Менде бир ойлорум бар да, ушу Кореядагы кыргыздарды бириктирип, бир бизнес коомдук уюмун ачсак. Анан ошол бизнес коомдук уюмунун негизинде Кыргызстанга чакан ишкана боюнча технологияларды алып барып коюп, ошол жерден үйрөтүп, ушундай кылып бир чоң эки мамлекеттин ортосунда чоң иш кылсак кандай деп ойлойсуң? туура. Бул жерде отургандын баары эле колдойт. Кел отур. Директор мырза, менин досум Кыргызстандан келип, аэропортто күтүп отурат. Барып, тосуп келсем болобу? Болбойт да. Азыр жумуш көп. Анын үстүнө бүгүн заказдар да көп. Ошондуктан уруксат бере албайм. Досум күтүп жатпайбы? Кантем эми? Жумуш көп. Барганга мүмкүн эмес. Досуңа телефон чалып, бул жердин дарегин берип кой, такси менен келсе болот да. Ошондой кыл эми. Көрүп атпайсың, бошобой жатабыз. Бар эми ошент. Султанга эмне болду? Деги бул Түштүк Кореябы же Түндүк Кореяга келип алдымбы? Тактап сурап алсам болмок экен. Каабай. Эми эмнеси болсо да күтө турайынчы. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sizler kırgızsыңарбы? Мен атым Касым болот, таанышып алалы. Мен Султан деген досум тааныбайсыңарбы? Ошону издеп жүрдүм эле. Адашып да калдым бул жерден.
айтып койгулачы. Бияка келгениңер көп болдубу силердин? Эмне дейт? Кеттик, биздин убактыбыз жок. Билбейм. Директор, мен барып келейин. Аябай көпкө күтүп калды. Болбойт. Жана эле жакшылап түшүндүрбөдүмбү сага? Жумуштар көп, заказдар да көп дебедимби? Болбойт. Азыр уруксаат жок. Эртең мененки 6-дан баштап күтүп жатат. Түшүнүңүз, азыр барбасам болбойт. Болбойт. Эми бош эмес экениңди өзүң жакшы билесиң го. Болбойт дебедимби? Анда кантсем болот? Досум корейче да жакшы билбейт. Ошентсе дагы уруксаат жок. Уруксаат бере албайм. Бар, жумуш ордуңа бар да иштей бер. Иштешибиз керек. Жакшы иштеп, көп акча таап дегендей, туурабы? Сеулга келдик. Кайсы жерден түшөбүз? Туй! Сумка калып калган турбайбы? Ай ата. Аябай өзгөрүп турсуң. Кореецтерге окшошуп калыптырсың. Кореяда кайсы мамлекетте жүрсөң, ошол мамлекетке окшош кыласың да. Тине, көрдүңбү? Сага керектүү оокаттар. Вино коньяктарбы? Жо, ал мотоциклде айтып атам мен сага.
Кел отурбайсыңбы? Отур. Касым, сен боюңда жок беле? Койчей, каяктагы сөздөрдү айтпай. Баягы тийишпе сөздөрүң башталдыбы? Тетиң карабайсыңбы? Айтып койбойсуңбу аны? Эми сенин келип көңүлүм ачылып калбадыбы? Ырас чарчаганды да унутуп калдым. Султан, Кыргызстанга качан барасың? Мен Кыргызстанды өнүктүрүп барам. Кантип өнүктүрөсүң? Биякта биздин жакшы пландарыбыз бар. Кыла турган иштерибиз бар. Ошонун негизинде кылабыз. Кел мен сүйрөп алайын. Жок, өзүм эле сүйрөп алам. Келем мен сүйрөп алайын. Жок, өзүм эле сүйрөп алам. Жок, өзүм эле. Эми берсең. Жок, өзүм эле сүйрөп алам. Сен чарчадың окшойт. Чарчаган жокмун. Кел анда мен деле көтөрүп алам. Көтөрүп алам. Кореяга келгениңе мен эми ишендим. Мен дагы досум. Сени көрүп көңүлүм ачылып калбадыбы? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Биз биргеликте уюштуруп жаткан кечени бүгүн ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн биздин чогулганыбыздын себеби баягы айтып жүргөндөй эле бизнес коомун түзүш керек болчу. Ошол бизнес коомун түзүү боюнча баарыбыз ушул жерде чогулуп отурабыз. Бизнес коомунун максаты кандай иштейт? Кандай иштерди аткарат? Натыйжада элге кандай пайда болот? Элге пайда болсо, мамлекетибизге дагы ошондой пайда болот деген түшүнүктө бизнес коомунун өзөгү Кореяда болсо, өкүлдөрү Кыргызстанда да болот. Кыргызстанда бизнес ачып, инвестицияларды тартам деген Кыргызстандын жарандары бизге баардыгы келип, ушул бизнес коомго өзлөрүнүн салымын кошсо болот. Биздин максат, жогоруда айтып кеткендей, Кореяда жүрүп, ошол Кореянын технологиясын үйрөнүп, Кыргызстанга барып, ошол технологияны иштетүү. Кыргызстанга Кореянын тажрыйбасындай өндүрүштөрдү ачуу жана ошондой эле инвестицияларды тартуу. Сөз биздин коомдун мүчөсү Алтынбекке берилет. Бардыгыбыз билгендей эле Кореянын технологиясы бардык жактан өнүккөн. Кореянын эски иштен чыккан жабдыктарын биз жакка алып барып колдонсо, бул өтө чоң пайда. Биздин коомдун мүчөсү Ильяс. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Туура, биздин максат негизи өзүбүздүн мекендештердин күчү менен өндүрүштү ачуу. Болбосо ошол өндүрүштү ачууга инвестиция тартуу. Жакшы, бул идеяңар мага жакты. 3000ден ашык кыргызстандыктар Кореяда жүрүшөт. Алар канча деген жабдыктарды экспортко кетирип жатышат. Эми сөзүбүздүн аягында бардык мекендештерге кайрылып кетсем. Бул коомчулуктун ар бир жарандын жеке кызыкчылыгы гана эмес, бүтүндөй Кыргызстандын пайдасына, элдин турмушу, экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымыбыз болот деп мен терең ишенемин. Сиз өткөндө ооруканага жөн жайлап барып келдиңизби? Эмне болду? Жок, эч нерсе деле эмес. Бир жериңиз ооруп жатабы? Эмне эле сурап жатасың? Жок, жөн эле. Сиз акыркы убакта көп ойлончу болдуңуз. Ошондуктан сурадым. Жөн эле барып келдим. Жөн эле жумуштар боюнча эле. Угуп атам. Ооба, мен сизге чалгам. Сиз телефонуңузду албагандыктан кайра чалат го дегем. Жок, башка иш тууралуу. Биздин үй бар эмеспи? Ошону аялыма. Ал эми машинаны иниме каттатып бересизби деп суранайын дегем. Жок. Өткөндө мени ооруканадан дарылай албайбыз. Көпкө жашабайсың деп айтышты. Ооба, ошондой болуп калды. Болуптур. Жакшы туруңуз.
Эмне болду? Эмне дедиңиз азыр? Кечир мени, Жылдыз. Эмне дейсиз? Жок, мага эч нерсе айтпайсыз. Кайдагы? Эмне болгон оорукана? Эмне мага эч нерсе айтпайсыз? Эмне мага эч нерсе айтпайсыз? Жок, мага эч нерсе айтпайсыз. Кайдагы? Мага кыйын болот. Мен ишенбейм. Жок, болбойт. Кел, башка ооруканага барып көрсөтүп көрөлү. Башка ооруканаларга барып көрөлү. Макул болчу. Баары бир болбой калды. Ары бери кылса да айласыз иш болуп атат. Ыйлаба болду эми. Кыргызстанда да ушундайлар бар болуп калыптыр го, я. Ооба бар. Ушу барып деле көрбөп турмун. Аябай сонун нерсе турбайбы? Ойногонго да. Жылдыз Кореяга турмушка чыкты деп уктум эле. Кабар барбы? Алло. Кандай Алтынбек? Жакшыбы, жакшы. Жаңылыктар болсо жакшы. Буюрса Кыргызстанда бизнесмендер биз менен келишим түздү. Ошол жанагы жөнөтө турган жабдууларга биз кепил гана болуп берсек, буюрса баары жакшы болот. Ай, ата. Эмне болуп каза болуп калыптыр? Эмне, анын күйөөсү ким, кыргыз бекен? Макул. Асан шаары дедиң бе? Макул. Чогоруп келели. Күтөм сени. Мейли. Эже, мен кантем эми? Өзүмдү жаман сезип жатам. Жалгыз, күнөөлүү сезип жатам. Эч кимге керегим жоктой сезилип, ушунчалык ушундай тагдырга туш болорумду билген эмесмин. Эми эмне кылам? Кантем? Жок дегенде балабыз болуп калса жакшы болмок. Антпеч, Жылдыз. Сендей кыздар сөз жок бактылуу болот. Сен артыңдан билесиң кандай жигиттер ээрчийт. Сен тагдырың али алдыда. Күчүгүм, өзүңдү кыйнабай, күчүңдү жий. Бардыгы жакшы болот. Болду эми ыйлаба. Эже, ушунчалык мен ойлогон эмесмин. Ушундай тагдырга туш болот экенмин деп. Мен эмне үчүн ушундай болуп калдым экен? Мен ушунчалык ушундай жашап кеткенге бактылуу болгонго аракет кылдым эле. Кой Антпеч, Өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Көп ыйлаба. Болот, алтыным, баары жакшы болот. Көп ыйлаба. Бул деген сен маңдайыңа жазылган тагдыр. Жүрү Султан. Эшке чыгып келеличи. Жылдыз го, Жылдызбы? Алда бияка келиптир да. Жылдыз турбайбы? Саламатсыңарбы? Жылдыза, бул балдарды тааныйсыңбы? Ооба, группалаш болобуз. Мен азыр келем, эже. Алтынбек, машинаны токтотсоң. Султан, жинди болбочу. Анын жайына койчу. Анын ою бир жерде эмес. Достор,
Мен силерге ыраазымын. Силер эме кете бергиле, мен өзүм деле жолдо барам. Мен Жылдызга барышым керек. Азыраак айтар 2 ооз сөзүм бар. Bir жылдан соң. Алло, кандай студент? Кандайсың Алтынбек? Жакшы, жакшы. Келатасыңарбы? Ооба, мен азыр жалгыз эле келдим. Балдар жумуштан кое бербей койду. Барыңар чогуу келгиле дедим беле, күтүп атам мен. Эми шартка жараша ушундай болуп калды да, досум. Мейли анда. Макул, күтүп турайын. Макул. Алтынбек, аны сен тиги доклад кылып атсаны көңүлүн көтөргөндүн ордуна көңүлүн чүрөсүң да мындай айтпайсыңбы келет атабыз деп. Экөө бири-бирин жакшы түшүнүшөт. Тамашалашып да көнүп алышкан. Студенттин нерви жука. Келечекте бирок жакшы саясатчы болот деп ойлойм. Кой балдар, эртерээк түшөлү, студент күтүп калды. Түшсө түшөлү, жүргүлө. Кандай студент? Эмнеге кечигип жүрөсүңөр? Кандайсың, жакшыбы? Кандай студент? Жакшы денсаулыктар. Күттүрдүңөр кечке. Кыргызстан менен тааныштырып атасыңбы? Убакыт болуп калды. Башталат азыр. Алтынбек жалгыз келем деп коюп сен. Ушуну менен менин өлкөм жөнүндө баяным соңуна чыкты. Көңүл буруп укканыңыздарга чоң рахмат. Кандай азаматсың, Начхи? Эми азыр болсо Кыргызстандан келген Бактыбек мекенин тааныштырып берүүсүн суранабыз. Саламатсыздарбы? Сиздер Кыргызстан деген мамлекет жөнүндө уктуңуздар беле? Мен сиздерге Кыргызстан кайсы жерде жайгашканын, кыргыздын маданиятын, жаратылышы тууралуу кыскача айтып бермекчимин. Кыргызстан Орто Азиядан орун алган. 1991 Совет бийлиги тарагандан кийин көз карандысыз мамлекет болуп келет. Кытай, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан мамлекеттери менен чектеш жайгашкан. Кыргызстан дээрлик тоолуу аймак болгондуктан аны Орто Азиядагы Швейцария деп да атаса да болот. Тянь-Шань, Памир алай тоо кыркалары курчап, климаты да кескин түрдө өзгөрүп турат. 1991 жылдан 2010 жылга чейин президенттик республика. Ал эми 2010 жылдан баштап азырда парламенттик башкаруу системасында жашап келүүдөбүз. Соңуна чейин көңүл буруп укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Куттуктайбыз. Жакшы болду. Жакшы болду. Рахмат. Молодец. Сени көрүп мен да студент болгум келип кетти, досум. Кайра оконда. Эми достор, Сәулентке эс алган жөнөдүкпү? Жүргүлө кеттик.
кандайсыңар? Кел, студент. Кел. Кандай кабыл алышты? Жакшы буюрса. Мына бул иш пландары менен толук тааныш болгула. Султан келген жокпу? Султан иштери чыгып калды. Алтынбек. Ошол Samsung менен сүйлөшүп келдим барып. 1 жылдык контракт түзүп, 5 жылдык бизнес пландары менен таанышып келдим. Сонун. Ушуну күттүм эле мен. Буюрса, жакшы. Иш пландарыбыз жакшы натыйжасын берип калса, дайым иштешип турабыз. Азыр эми ошол боюнча таанышып, биргеликте иш алып барганга аракет кылалы. Эми Кудайым буюрса, натыйжасы жакшы болсо, дагы алдыда чоң кадам таштайбыз. Азыр эми ошол менен таанышып көрүп, барыбыз биргеликте аракет кылалы. Жакшы. Мен да бир көрүп коеюнчу. Абдан жакшы. Жакшы иш кылып келиптирсиңер. Буюрса ишке ашса. Султан өкүм. Кандайсыңар? Келишти. Саламатсыңар. Келгиле, төргө өткүлө. Мен кофе алып келейин. Ильяс кандай? Жакшы кабар алып келдиңби? Касымды уктуңарбы? Эмне болуптур? Деги тынччылыкпы, эмне болуп кетти? Мен ушундай болорун билгем. Силерге айтайын десем, көңүл бурбай койбодуңарбы? Деги айткылачы, чыдамымды кетирбей. Касым эмне болуптур? Лучше мен андан көрө жакшы кабардан баштайынчы. Туугандарым мен абдан кубанычтамын. Кыргызстандан эң сонун кабарлар келди. Кореядан, Япониядан жана ошондой эле Америкадан турган кыргызстандык бизнесмендер биздин программанын негизинде иштеп башташты. Кореяга контракт менен келген кыз-жигиттерибиз биздин программабыздын негизинде алган тажрыйбалары менен Кыргызстандын пайдасына иштеп башташты. Кече эле Кыргызстанга 52 жараныбыз кайтып барышты. Достор, ой, экөөнү кара. Султан менен Жылдыз жарашып калат экен. Ильяс, жана Касым жөнүндө сөз баштабадың беле? Мына эми Касым келгенде ошол сөздү улантпайсыңбы? Касым даана агент экен. Биздин диаспора менен биргеликте бизге сюрприз даярдап жатыптыр да. Эми ал жөнүндө өзү айтып берсин. Ильяс, жүрандан көрүп барыбыз эле барып күбө болсак кантет? Мейли анда. Баралы. Ооба, жүргүлө. Жүргүлө, баралы. Жатканын көрөлү. Саламатсыздарбы? Менин сүйүктүү мекендештерим. Урматтуу меймандар, бүгүнкү кечеге кош келиңиздер. Сөз башында сиздерге элчиликтин атынан жана Кыргызстандын атынан салам айтам. Жалпыбызга белгилүү болгондой, Султан баш болгон Кыргыз-Корей бизнес коому түзүлүп, көптөн бери жемиштүү иш алып барып келе жатышат. Булар бизнес иштерин гана кылышпастан, мекендештерибизге да колдорунан келген жардамдарын берип келе жаткандарын айтпай койсок болбойт. Биздин чет жакта иштеп жаткан мекендештерибиздин көбү кайра Кыргызстанга кайтып келишип, өз адистиктери менен иш алып барып жатканын да билебиз. Анткени Кыргызстанда жумушчу орду көп талап болгондуктан мекендештерибиздин чет жактан алган тажрыйбалары жакшы натыйжаларын берип жатат. Азыр Кореяда эмес, башка мамлекеттердин бизнесмендери да Кыргызстанда көп ишканаларды жандандырышып, мурда пайдасы бош калган жерлердин баары ишке кирип, азыр мамлекеттик казнага салык төлөнүп жатканы да чоң пайда алып келүүдө. Анын баарын айтып отурсак сөзүбүз бүтпөсө керек. Бүтүрүүчү студенттер чет мамлекеттерден практикадан өтүп келип, кызмат өтөп жатышканы да биз үчүн чоң жетишкендик деп ойлойм. Эми сөзүмдүн аягында
бүгүнкү кечени уюштурууга чоң салым кошкондугу үчүн Касым аттуу жигитибизди алдыңыздарга чакырып койсом туура болот. Мына, достор, ушундай эл жер деп күйгөн Касымдай жигиттерибиз көп боло берсин. Саламатсыз багай. Саламатчылык. Сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым эл жерге кызмат кылып жүрө бериңиз. Мына ушул жетишкендиктерге алгачкы кадамын баштаган, мына ушундай эл жерине кызмат кылган мекендештерибизди алдыга чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Султан, Жылдыз, Алтынбек, Нурсултан, Махабат, Медер, Ильяс, келип койсоңуздар. Кыргыз Республикасына кошкон чоң салым үчүн жана ошондой эле коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн урматтуу Кадыров Султан Бегалиевичке ыйгарылат. Урматтуу Ниязалиева Насихат Жумалиевнага ыйгарылат. Диплом урматтуу Баялиева Жылдыз Тураровнага ыйгарылат. Урматтуу Зарлыков Алтынбек Жалиловичке ыйгарылат. Жигит болсоң мырзасы бол элимдин, кургону бол ак калпактуу жериңдин, чыдамдуу бол отко салса күйбөгөн, алсыз жанды коштой алга сүрөгөн, колдон келсе башка тилди биле жүр, намыс көрбөй кыргыз тилин сүйө жүр, ханы болуп башка элде жүрсөң да, сен кыргыздын кул экениң туя жүр. Кол кармашып ала тоону барктасак, кыргыз журтум силер менен даңкталат. Келгиле балдар эми. Аман эсен ата энеңерге, бир туугандарыңарга жетип алгыла. Кореяда жакшы иштедиңер. Барган жериңерге салам айтып койгула. Бияктан тапканыңар өзүңөргө буйрусун. Жакшы баргыла. Аман эсен болгула. Ayılga gitken çok Жүрүк кубандыра Мен алыс кетирди. Кана балдар, жүргүлө кеттик аэропортко. Таксиге отуралы. Аэропортко кеттик, кечигип калабыз. Кое тургулачы балдар. Акыркы жылы Кореянын көчөлөрүнөн басып алалы. Жүргүлө. Ушул күндө абдан күттүм эле.
бирок Кореяны дагы көп сагынат болушубуз керек. Эсте каларлык бир бас боло балдар. Кеттик. Мектепти сагындым айылды, тоолорун сагындым. Апаке, апаке, житиңди сагындым, житиңди сагындым. Айылда ынтымак барынан бек турат, акылсыз жүргөндү жеңелер кеп кылат. Очоктун тамагы, ак сүттүн каймагы, сагынтып чакырат, чыдамым калбады. Сагындым айылды, алмалуу багымды, мен ойногон көчө, мектепти сагындым. Сагындым айылды, тоолорун сагындым. Апаке, апаке,